Бердіқ шайырдың дөрөтүүчүлүгү Орта Азия калкларынын милли маданиятына, сондай-ак бүткүл дүйнө маданиятынын казинесине үлкен үлес косду. Бердактын коскулары өзгөчөлүгүнүн бири, шайыр адетте чыгарманын кийининде сол чыгармадан белгилүү жумак чыгарып, оны тикаргы идеясын ашып береді. Сонун менен бирге көпчүлүк чыгармаларда автор өзүнүн атын атап көрсөтүп, ипара чыгармаларында болсо, онун кай жылы жазылганлыгы хакында да көрсөтүп өтөдү экен. Шайыр калк ушун жакшыраак коскулары менен Ерназар бей Амангелди поэмалары, Акмак патча дастаны, сындай так башка да чыгармалары дөрөтүүчүлүгү менен биздин мааңгы ядымызда калат.